Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянова Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнүн агасынын тиешеси боюнча маалымат берди. Эми ошол кездеги милиция кызматкерлеринин шалаакылыгын жабуу үчүн жоопкерчиликти сотторго жүктөө аракети көрүлүүдөбү. Манас шаарынын мэри Ташиев сабаганын деле макул болгондугун айтты. Ошентип агрессия, күч колдонуу мамлекеттик деңгээлде акталуудабы. Кой Таш окуясы боюнча соттук териштирүү аягына чыкты. Келе жаткан шайлоонун бюджети бекитилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылыштан тааныша аласыздар. Студияда Перизат Сайтбурхан. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова Камила Дүйшөбаева жана агасы тууралуу айтты. Анда 2014-жылы киши колдуу болгон 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу жагдайлар боюнча кеңири маалымат берилип, агасынын тиешеси, ал кыз менен тааныштыгынын чоо жайы, видео көзөмөлдүн өчүрүлүшүнүн эмне үчүн болгондугу жөнүндө сөз салды. Ал аталган өлүмдө шектүү катары каралган агасы Калыбек Салянов менен маркумдун байланышы болбогондугун, агасына коюлган айып саясий гана негизде экендигин айтты. Анын себеби катары ошол учурда президент болуп турган Атамбаевдин конституцияны өзгөртүү аракети болгондо ага каршы чыккан үчүн бул өч алуу аракети болгон деп баалады. Калыбек Элтүүбасовго Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу өндүрүштүк тергөөгө тоскоол болгондугу үчүн сыртынан айып тагылган. Ички иштер министрлиги ага кылмыш ишин козгогон. Иш Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча эмес, тергөөгө тоскоолдук калыш боюнча тергөө мөөнөтү бүткөндөн кийин ачылган. Жагдайда ушул саясий бир катуу тиреш болуп аткан кезде анан 17-жылы агамдын үстүнөн иш козголуп атышат. То есть 14-жылы кыз каза болуп аткан болсо, 3 жылдан кийин агамдын үстүнө иш козголуп атышат. Өлтүрүү деп козгой алышкан жок. Анткени эч бир далил жок эле да. Эч бир далил жок эле. Анан өлтүрүү деп айткандан, ошондой күнөөнү койгондон коркушту. А бирок воспрепятствование следствию деп иш козгоп коюшту. Тергөөгө тоскоолдук көргөзгөн депчи. Ал кандай тоскоолдук? Ошол бир саунада видеону өчүргөн дейт да. Ал Камила Дүйшөбаева деген ал саунада эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. И менин агам дагы Камила Дүйшөбаева менен эч качан саунада болгон эмес. Аны бүгүн деле жана ЛТРдин сюжетинен көрдүңөр болуш керек. Андай факт эч качан болгон эмес. Булар кандай деген? Ошо режиссерлорчу. Кандай деп ойлоп, кандай ой менен козгошкон воспрепятствование. Раз өлтүрүү деп агама андай күнөөнү кое алышкан жок, бирок воспрепятствование десек, эл көрөт дагы. А эмнеге воспрепятствовать этет? Өлтүрдү да, значит. Ошон үчүн тоскоолдук кылды да. А өлтүрбөсө тоскоолдук кылмак беле деген суроо, деген ушундай ишеним пайда болот элдерде деп тек гана мени каралоо үчүн ушул иш козголгон 17-жылы. Бул иштин саясий экенин да бир далили бар. Срок давности 3 жыл. Ушу воспрепятствование боюнчачы. А бирок срок давности өткөндөн кийин 3 жылдан кийин 17-жылы козголуп атпайбы, 14-жылы кыз өлтүрүлүп атат, а 17-жылы 3 жыл өткөндөн кийин воспрепятствование деп козголуп атышат да. Жөн эле каралоо үчүн. Кээ бир адамдар айтат, эмнеге анда чыгып кетти депчи. Туугандар, өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөрчү. Мына сени камайбыз деп атканда, ар түркүн жактан информация келип баштады, мына камаган атат депчи. Ошол кезде агам сыртка чыкты эле. Кирбегенге, кайра Кыргызстанга кирбегенге аргасыз болду да, ошо боюнча кирбей калды. Анан кийин Америкага кеткенге туура келди. Өлгөн ошо маркум кызды дагы бүгүн ошо ЛТР жаманатты кылып атат да. Мындай дейт. Калыбек Салянов ошол Камила Дүйшөбаева менен тыкыз байланышта болгон дейт. Эми жок дегенде ошо өлгөн кыздын ушу арбагынан кичине мындай тартынбайсыңарбы дейм да. Уялбайсыңарбы кичине? Кантип далилдедиңер ал тыкыз байланышта? Мен агама кеңеш бердим. Сотко бериңиз деп. Эми береби бербейби ал өзү чечет. Бирок сотко кайрылыш керек деген кеңешимди бердим. Анткени тыкыз байланышта деп менин агамды жаманатты кылып атып, анан биротоло кызды да жаманатты кылып атасыңар да, өлгөн кызды. Тагдырдын ушу оор
сыноосун карагылачы, ушунча жыл өтсө дагы кандай жагдай түзүлүп калды да. Ал ошондой эле байланышы болгондугу жөнүндө сөздөр туура эмес экендигин жана бул каза болгон кыздын да аброюна шек келтиргендигин. Агасы ЛТР телерадио компаниясы даярдаган видеодо кандайдыр бир туура эмес иш кылгансып көрсөтүлгөндүгүн, ошондуктан сотко кайрылуусу мүмкүн экендигин да айтты. Андан сырткары бул соттук иш Америка Кошмо Штаттарында да каралып, Калыбек Саляновго карата кылмыш иши анын мөөнөтү өтүп кеткенине карабай болгондугу, иштин саясий өңүттө жүргүзүлгөндүгүн америкалык соттор аныктагандыгын айтты. Андан кийин Салянова азыркы президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысына кайрылуу жасап, кыздын да агасынын да аброюна шек келтирүү туура эмес деди. Дайыр Орунбеков. Камила Дүйшүбаеванын өлүмүн бүгүнкү берип аткан өңүттө, ЛТР берген өңүттө берген бул атайлап каралоо. Бул ошол кездеги саясий заказдарды актоо. Эч бир саясат адамдын бир тамчы канына арзыбайт. Жалган жаланын арты жакшылык менен бүтпөйт. Ал эми Кумарбек Абдыровдун иши боюнча маалымат берген Дайырбек Орунбеков ошол убакта анын камоо мөөнөтүн азайткан шаардык соттун сотторун күнөөлөгөндөй өңүттө маалымат жарыялады. Дайырбек Орунбеков, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту ишти карап чыгып, шектүү Кумарбек Абдыровду адам өлтүрүү аракети боюнча күнөөлүү деп таап, күчөтүлгөн режимде 12 жылга эркинен ажыраткан. Кийин 2016 жылдын 11 февралында Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы Октябрь райондук соттун чечимин өзгөртүшкөн. Башкача айтканда, адам өлтүрүүгө айыпталып, 12 жылга соттолгон кылмышкерди адам өлтүрүүгө аракет кылган эмес, тоноого аракет жасаган деп таап, 12 жылдык жаза мөөнөтүн 7 жылга кыскартышкан. 2015 жылы жасаган кылмышы боюнча 12 жыл жаза мөөнөтүн алган Кумарбек Абдыров боюнча сот чечими өзгөрүүсүз калганда, ал 2027 жылы эркиндикке чыкмак. Эркиндикте жүрүп, быйыл 2025 жылы октябрь айында 17 жаштагы Айсулууну өлтүрүп жатат. А балким убагында соттор анын жазасын өзгөртүп, мөөнөтүн кыскартып салбаганда Айсулуу тирүү калмак беле деген ой келет. Ачылбай калгандагы канча кылмыштар бар. Айсулуудан башка канча кызды зордуктады, канчасын өлтүрдү, аны бир Кудай билет. Бул боюнча азыркы учурда актоочу катары иштеп жаткан Кайсын Абакеров да соц тармактарда өз пикирин жарыялап, ал иш боюнча өкүм чыгарган судьялардын биринчиден коррупция боюнча шектелип кызматтан алынды деген маалыматтарды четке каккан. Экинчиден чечим мамлекеттик айыптоонун тергөө иштерин жана экспертизанын негизинде чыгарылаарын жазды. Жакында массалык маалымат каражаттарында бир катар адам өлтүрүүгө шектелген Кумарбек Абдыровго карата кылмыш иши жана соттук чечимге байланыштуу жарыяланган маалыматтарга байланыштуу өз позициямды билдирүүнү зарыл деп эсептейм. Ооба, мен Кайсын Абакиров, соттук коллегиянын мүчөсү болчумун жана Бишкек шаардык сотунун Абдыровго карата 2016 жылдын 12 майындагы өкүмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында кабыл алынганын жана судьялар чечимди кабыл алууда мыйзамды жана иште болгон материалдарды, атап айтканда жабырлануучунун пикирин, соттук медициналык экспертизанын корутундусун, мамлекеттик айыптоочунун пикирин, ошондой эле кылмыш ишинин башка материалдарын гана жетекчиликке алгандыгын, азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн өкүм мыйзамдуу күчкө ээ экендигин жана эч ким тарабынан даттанылбагандыгын билдирем. Биз кылмышкердин колунан жапа чеккен бардык жакындарына жана алардын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Баса белгилеп кетчү нерсе, резонанс жараткан 3 жаш кыздардын жана Дүйшөбаеванын өлтүрүүсү 2015 жылга чейин жасалгандыгын белгилейбиз. Азыркы учурда ИИМ ачылбаган өзгөчө оор кылмыштар үчүн күнөөнү сот корпусуна жүктөп, ошону менен коомчулуктун жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында акталгысы келип жаткандай таасир калтырууда. Анын пикиринде айрыкча сотторго карата ачык коомдук соц тармактарда коюлган айыптар бекем далилдерге ээ болуусу тийиш.
Ал эми Абдыровдун иши боюнча даттануулар болбогондугун, андан кийинки инстанциялардын чечими менен кайра карап чыкса болорун да айтып, бирок андай арыз берилбегендигин айтты. Башка жаңылыктарга келсек, Манас шаарынын мэри Ташиев аны жана шаардык кеңештин депутатын сабагандыгын айтты. Ал Кабар агенттигине берген маегинде шаардык кеңештин депутаттары менен шаарга бөлүнгөн 2 миллиард сомдон ашык каражат боюнча чырдашкандыгын, Ташиевдин аларды урушуп катуу мамиле жасагандыгын колдой тургандыгын айтты. Албетте мамлекеттик жогорку кызмат адамдары ушундай жол менен маселени чечип жатса, коомдо канчалык агрессиянын көбөйгөнүнө таң калып болобу. Мындай нерсе толугу менен мыйзамсыз экендигин да кошумчалап кеткибиз келет. Же мыйзам алдында баары тең, бирок кээ бирлери теңирээк деген Оруэллдин жазып кеткен системасы бизде да иштеп жатабы? Сөз карап, жаңылыктарды кайерде эмне болуп аткан өзгөчө Манас шаарында болуп аткан жумушту көзөмөлдөйт да. Көзөмөлдөп, тыгыз карап турат. Анан ошону көрүп калган го. Мени чакырып, эмне болуп атат деди. Ушундай. Мен деле депутаттар төрөган деле жаманатты кылгым келген эмес. Анан ушундай көрүп калдым. Эмне болуп атат, тынчсыңар, ушундай болуп атат десем, анан чакырып, обязательно бизде эми УКС катары, баягы иштеп аткан жетекчи катары бизди сөз түрдө тилдеп урушуп турат. Ана шаардын төрагасы жалап атачы. Өкө иштеп калбады. Анан кийин өкөлүш тутуша берет да, бири-бири тутуша берет. Анан кийин бир жол чакырып айттым, эй, талашпай, тутушпай иштегиле, ынтымак десем болуптур деп кетти. Дагы деле ошондой. Эки жол чакырып айтты. Эй, талашпай, тутушпай иштегиле жигиттер. Ачуума тийбегиле, жаман иштебей, жакшылап болуптур деп кетишти. Карасам дагы эле тутушат. Үчүнчүсүнү алып келип өкөлү тең сабадым. Аны айттым, эми төртүнчүсүндө камаласың. Аз жакшы иштеп калышты. Ошондой эле мэр шаар борбор кала болууга азырынча даяр эместигин билдирди. Борбор кала Манаска көчүрүлсө, тургундар аны жылуу кабыл алышат, бирок буга даярдык көрүү үчүн шаарга убакыт керек. Анын айтымында борборду көчүрүү боюнча талкуулар азыр расмий деңгээлде жүргөн жок. Ал эми саясатчылардын социалдык тармактардагы билдирүүлөрү реалдуу күн тартибин чагылдырбайт. Борборду Манаска көчүрүү боюнча эч нерсе айта албайм. Бирок социалдык тармактарда саясатчылар ушундай сунуштарды, ой пикирлерди айтып атышат. Эгер чындап эле борбор шаар Манаска көчүрүлүп калса, биз муну жакшы кабыл алабыз. Эгерде Манасты борбор кылуу чечими кабыл алынса, биз даярбыз. Бирок дагы бир аз убакыт керек. Учурда буга даярдыгыбыз төмөн, деди Ормоков. Ал Жалал Абадтын атын Манас деп өзгөртүүнү жана инфраструктуралык иштерди борборду көчүрүүгө даярдык катары кароого болбостугун баса белгиледи. Бишкек шаардык соту Кой Таш окуясы боюнча иштин материалдарын иликтеп бүттү. Анда 6 күбө, анын ичинде саясаттануучу Валентин Богатырев жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов көрсөтмө берди. Равшан Жээнбековдун чакыруусу менен келген Богатырев бийликти басып алуу тууралуу эч кандай сөз болбогондугун баса белгиледи. Курсан Асанов өз кезегинде 2019-жылдын август айындагы окуялар боюнча көрсөтмө берип, айыпталуучулардын, анын ичинде учурда СИЗОдо олтургандар Равшан Жээнбеков, Ирина Карамушкина, Фархат Байбиев жана Фарид Ниязовдун барымтага эч кандай тиешеси жоктугун, тескерисинче кырдаалды жөнгө салууга аракет кылгандыгын билдирди. Эскерте кетсек, Курсан Асанов өзү буга чейин Кой Таш окуясы боюнча айыпталып, бирок акталган. Тергөөчүлөр анын далилдерди жашырган деп айыптаган. 2019-жылдын августунда Курсан Асановдун сүйлөшүүсүнүн натыйжада экс-президент Алмазбек Атамбаев багынып берүүгө макул болгон болчу. Парламенттик шайлоону өткөрүүгө 700 миллион сом бөлүндү. Мөөнөтүнөн мурда дайындалган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө 700 миллион сом каралды. Анын ичинен 382 миллион 757 миң сомго шайлоону өткөрүү үчүн зарыл болгон сатып алуулар, шайлоо участкаларын техникалык жабдуу, маалыматтык материалдарды даярдоо, окутуу, сыйакы төлөө, иш сапарлар чыгымдары жана башка уюштуруу иштери кирет. Округдук шайлоо комиссияларынын чыгымдары 259 миллион сом, 243 миң сом. Бул сумма шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө жана техникалык операторлорго сыйакы төлөө, иш сапарларды жана транспорттук чыгымдарды жабууга жумшалат. Тышкы иштер министрлигинин катынын негизинде чыгымдардын жалпы суммасы 58 миллион сомду түздү. Бул каражат шайлоо мезгилинде өлкөнүн аймагынан тышкары жүргөн кыргызстандыктардын шайлоо укуктарын камсыз кылууга багытталат. Эске салсак, парламенттик шайлоо 30 ноябрга белгиленген. Үгүт иштери 10 ноябрда башталат.
15 октябрга карата депутаттыкка талапкер болуу ниетин билдиргендердин саны 287-ге жетти. Бишкекте жасалма ичимдиктерди чыгарган цех аныкталды. Салык кызматынын кызматкерлери Бишкекте жасалма алкоголдук ичимдиктерди чыгарган цехти аныкташкандыгын аталган мекеме билдирди. Аталган жайды текшерүү учурунда келип чыгышы күмөндүү болгон эски үлгүдөгү акциздик маркалар, ошондой эле бош бөтөлкөлөр, капкактар жана белгилүү брендтердин аталыштары жазылган этикеткалар табылган. Алдын ала маалымат боюнча контрафакттык продукция жергиликтүү базарларда сатылган. Жеринде протоколдор түзүлүп, материалдар юридикалык жактан кароо үчүн укук коргоо органдарына берилди. Бул жаңылыктардын бүгүнкү чыгарылышы болду. Эгер Тандыр медианы колдоону кааласаңыз, анда экранда көрсөтүлгөн QR код менен Patreonго жазылсаңыз болот. Сиздер менен мен Перизат Сайтбурхан болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.